Урматтуу туугандар, Аким KG YouTube каналына кош келиптирсиздер. Аты жөнүм Гүлжигит болот. Москва шаарында Яндекс Таксиде иштеп келем. Азыркы учурда тариф комфортто иштейм. Cherry Tiggo 4 мен. Анан бул сменамдагы Кудайга шүгүр өтө сочный, мощный болду. И плюс да куттуктап кетсеңиздер болот. Менин көптөн бери кыялданган кыялым орундалды. 10 000 катталуучу YouTube каналымда болду. Бул да болсо сиздердин колдооңуздар, актив көрсөткөнүңүздөр, ошолордун айынан болуп атат. Кудайга шүгүр. Сыймыктанып атам. Дальше идем, өсө берели, аракет кылып. Анан алдыңкы мүнөттөрдө буюрса ушул сменам толугу менен кандай болдум, эмне болду, каяка бардым, кандай заказдар түштү, кандай персоналдар түштү, ошолордун баардыгын көрө аласыздар. Мен подъездге кирип кеткенче подъездин алдынан кетпей турмуз деген коронный жерде көрөсүңөр. Так, тагы эмне дейин? Анан адаттагыдай эле сөздү көп узатпайын дагы видеонун башында сиздерге Атаман таксопаркын сунуштап кетейин. Эгерде Москва шаарында Россия Федерациясында болсоңуз, подключашка боюнча топ-1 таксопарктардын катарын толуктаган Атаман. Паркинг комиссиясы 2,5%, акчаңыздар 24/7 моментально эч кандай чектөөс жок чечип алсаңыздар болот. Таксиге тиешелүү полный пакет документтер жасалат. Жаңадан чыгып аткан бир туугандарыбыз үчүн кисарт деген нерсеге жардам беришет. City Mobile менен Яндекс.Го алып беришет. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Экономдон Майбахка чейин алып беришет. Там грузовой экспресс доставка, ал тарифтери дагы бар, кошуп беришет. Ар бир ай сайын акчалуу розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, сөз түрдө кодовое слово Гүлжигит Аким KG YouTube каналынан кайрылып атам деп таксопаркка ийгиликтүү кошулуп жумушту кылып жүрө бериңиздер. Баарыңыздарга ийгилик. Видеого өтө баштайлы. Откройте. Шереметьево едем, да? По платке. Биринчиле заказым аэропорт Шереметьевоға келдім ғой, туугандар, 35 мүнөттө. Бирок бир аз шашып кечигип аткан болчу экен. Платный жол менен келдик. 1098 рубль болду. Азыр ушул жерден түшүп атканда телефону звонок келди бугач. Шашпай эле кой. Рейсти 1 саатка кечикти депчи. Вот, ана түшүп багаждан чемоданын алып атканда айтып атпайбы? 1 саатка кечикти депчи. Ну ничего, здесь бир стакан кофе алып отура берет да. Синий зонага кирели, комфорт тариф менен канча болот экен очередь көрөбүз. Менден сурап коет, эмне Яндекс кармап калбайбы тиги бу депчи, платный жолда жок. Андай ситуация менде боло элек, кимде болгон болсо билбейм. Ошондой негизи болбойбу, Яндекс кармап калабы там, заказдын ичинен эле платный жолдукун чогуу. Мен канча түшүп жүрөм платный жолдорго, но баарында эле пассажир өзү төлөйт да. Аэропортто 45 мүнөт комфортту көрсөтүп аткан, 45 мүнөт очередимди күттүм. 2 заказ бердиле, экөө тегин ат менен кылдым, коэффициенти жок, 11 мүнөт алып калды ачасы менен. Анан үчүнчүсүндө эскертүү келди, азыр дагы бир заказ ат менен кылсаң, очередден чыгарып ийбиз деп. Анан үчүнчү заказ принимать этсем, ал өзүнөн өзү ат менен алып кетти. Мынакей 4-чү заказ принимать эттим, разворотко кетип атам. Ошол машина өтө көп аэропортто. Ишти кылалы. Улица Профсоюзная? Да. Здесь правый ряд направо уходит, левый ряд налево, а вот по центру он прямо вообще едет. Поэтому там смотри, как я могу, сейчас выскочить, да и все. Если светофор горит, если время есть, успеем, можно будет. Что? Можно будет. Я выскочу. Ага. Все. Всего доброго вам. До свидания. Эх. Короче, буну менен аэропорт Шереметьеводан мен по идее 1 саат 30 мүнөт көрсөтүп аткан жерден 1 саат 21 мүнөттө келдик. 11 мүнөт поездкабыз эртерээк бүттү. 11 мүнөт дагы негизи жүрүшүм керек, 2,5 километр. А бул
эртерээк эле могул жерден магазинге кире кетейин деп түшүп калды. 1 саат 21 мүнөттө 1900 ой же бул акылдуу же мен тупоймун. 1900 бир нерсе көрсөтүп аткан жерден завершать этсем 1585 чыгып калды го. Вы еще не доехали деп перерасчет кылып салды. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, собачка.com болду го бул жагы. Так. Здравствуйте. Так, в Митино поехали. Ой, Строгино, да? Митино. Митино? Да. По Митино идет. Сюда налево. По линейке ведет, вы сказали? А Митино. Да, слышал. Пожалуйста, всего доброго вам. До свидания. Так, 1 saat 15 minutта келдик. Генерала Белобродов деген көчө, Митино. Тыйыны кызык болуп атат магачы 1517 рубль дейт. Хотя бунукунан эч кандай кесинди месинди жок, целиком мага тийди. Курсакты тойгозуп алайын. Таарсык бир аз мешать берип атат, и сам курсак. Аз үй жакка как раз келип калдым. Самса номер 1 бар. Ошол жерден самса жеп, суу ичип, чай ичип, и кайра жумушту дамдап улантабыз. Саат 19:48. Нормально пока. Тамактанып чыккандан кийин линияга чыксам, дароо эле Красногорск-Павшинская коймадан аэропорт Внуковага заказ берди. Бүгүн уже биринчи Шереметьево, экинчи аэропорт Внуково. Что-то жалаң эле аэропорт болуп калды го. Көрөбүз азыр. Так, сейчас, минутку, я проверю паспорт, деньги. Да, проверьте, ничего не забудьте. Да. Во Внуково едем, да? Да. Там один терминал, я что-то не помню. Там? Да. Скорее всего, один. Насколько? Так. Аэропорт Внуково 42 минут. 1307 рубль. Так. Пока очередьти көрсөтпөй жатат, канча чопо-чоң. Анан азыр эле көрүп калдым. Буга чейинки бир видеонун астына комментарий жаздыр бир тууганыбыз. Эме деп, Күлжүгө таксиге иштейин дедим эле. Бир өзүң честно айтып койчу, бир айда канча иштесе болот средний депчи. Анан менин башым катып калды. Мен айына эч качан эсептеп көргөн эмес экенмин да. Ошого билбейм, арким ар кандай табат деп жазып жооп берсем, примерно кандай деп ойлойсуң деп дагы суройт. Ошого урматтуу туугандар, билгендер, айына таксиде эконом тарифте иштеп Москвада канча тапса болот? Могул арендадан, бензинден, тамак аштан, квартплаттан сырткары чөнтөккө таза канча калат? Ошону бир өзүңүздөрдүн чисто практикадан ашыргандар, чисто практикада канча тапкан браттар, бир туугандар болсо жазып кетиңиздерчи. Ошол. Здравствуйте, у меня, если что, стол А10. Хорошо, я вот у А5 сейчас проезжаю. Наверное, неправильно определилась. Могу пойти вам навстречу, могу подождать. Не, лучше подождите, я вот А5 проезжаю. Хорошо, у меня А10. Спасибо. Хорошо. Спасибо. Как проехали? Да. Не знаю, почему он меня так повел. Ну, он вам прибавил время, я смотрю. Нет, он вас по МКАДу вел, просто потом после момента произошло, да? Я не знаю, я вот по маршруту ехал, а я тоже вот подумал, почему по вот этой развязке он меня не повел. Проехали, наверное. Эта развязка, может быть, была по дублеру. Наверное, конечно, по дублеру, да. Вы не в курсе?
Внуковадан 34 минутта келдик. Красавица менен 980 рубль болду. Ушул Тига 4-лердин же ого ручниктери кечирип эле кой экен да. Пожалуйста. С карты, да? Да, по карте. Вот, доброй ночи. Вам также. Всего доброго. До свидания. 43 минутта алып келип койдум Держинскийге. 1353 рубль болду. Эми саатыбыз 12ден 5 өттү. Мен ушул жерден ойду жандырышым керек. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер же кимдир бирөө балким билбейт. Мен күнүгө саат 1де бир постоянный клиентим бар үй жакта. Ошону алып туруп бир жерге жеткирип коем да, постояннычы. Анан дальше жумушумду улантам. Вот. Азыр кээде ушундай болуп калат. Клиент кечип калсам күтөт да, ошон үчүн азыр эми Дзержинскийден үй жака жетемби, жетпеймби? 47 минут көрсөтүп атты, 58 километр. Көрөбүз, бара береличи. По деловой домой. Заказ берсе, да, сон жакшы болот. Так, улица Рокотова или как там правильно будет? Правильно будет? Желательно вот туда вот можете меня подвести? Боюсь. Первый, который, видимо, подъезд. Самое максимальное это вот до сюда. Пока я не дойду в подъезд, не уезжайте. Ага. Так, пойдите. Так. Там, если меньше, то без дачи. Тут 816. Ну, забирайте. Спасибо большое. Всё. Только это, не уезжайте, пока я до подъезда не дойду. Хорошо, подожду. Спасибо. Көрдүңүздөр туугандар. Подъездме чейин апарып кой, мен кирип кеткенче кетпей тур, корком дейт. Поездкабыз болсо 24 мүнөттө алып келдим. 816 рубль болду. Бул мага 1000 рубль берди. Настоящий эле эч кандай эмес. 816 болсо ошондо 101 нерсе рубль мага чай болот, чаевые. Это нормально. Все, дальше акырындык менен жумушту кыла берели. Топать эте берели. Ар ким эле ушундай чай пул берип турса, подъездине чейин кирип кеткенче күтө берет болчумун. Ну чё, коллегалар, үй жака келгенде кадимкидей эле жалкоолук кармап, мой районду жандырып бир заказ кылып, ошол менен биздин концерт аягына келип жетти, бүттүк. Үйгө тартып атат. Бүттү. Эми сиздерге биздин адатка айланган бухгалтерияны көрсөтүп коеюн. 20 сентябрь күнү. Так, получается, мен 6672 рубль иштедим. Анын ичинен 2500 рубль бул аренда, 1000 рубль бул бензин, 400 рубль ужин. Ошолордун баарын кемиткенде таза чөнтөккө бүгүн 2772 рубль калды. 334 километр жүрдүм, 8 заказ кылдым. Это нормальный го дейм. 8 заказ, ушунча акча. Ошол. Мен ошондой болуп жыйынтыкталып атат. Жаккан болсо сөзсүз түрдө лайктардан басып, там комментарийлерден жазып, анан каналга каттала элек болсоңуздар катталып, там поддержканы болушунча максималдуу түрдө көрсөтүп туруңуздар, колдоо керек. 10 000 катталуучу болдук иншалла. Алда болсо сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин актив көрсөткөнүңүздөр менен ушунча болуп турабыз. Кудайга чексиз шүгүр. Мындан да алдыга да өсө берели. Аракетти кыла берейин, токтотпой. Дагы эмне? Ошол, барыңыздарга ассаламу алейкум, да бир жолу кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө.